Комада жаткан ырчы Асел Кадырбекова көзүн ачып эсине келе баштады. Эстрада ырчысы комадан толук түрдө чыга элек. Буга чейин дарыгерлер Аселдин мээси катуу жабыркап, моюн омурткалары менен акыреги сынып кеткенин айтышкан. Ырчы Асел Кадырбекова көзүн ачып тамак ичип калгандыгы травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Садырбек Жумабеков билдирди. Дарыгердин айтымында Асел толук түрдө өзүнө келе элек, комадан толук чыга элек. Аселдин мурда түтүк менен тамактандырып жатканбыз. Азыр тилиң кана, мурдуң кана деп сураганда көрсөтүп кашык менен тамак берсек өзү жутуп калды. Буюрса жылыш бар деди ал. Асел Кадырбекова менен сүзүшкөн айдоочуга иш козголуп камакка алынмай болду. Эске сала кетсек, 26-июнда 15:30 чамасында Медеров жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде Toyota Camry жана ыкчам аракетке келчү топтун Honda Odyssey автоунаалары кагышкан. Анын кесепетинен Camry авто үлгүсүндөгү бараткан Асел Кадырбекова жана экинчи машинадагы 2 киши жабыркаган. Буга чейин дарыгерлер ырчынын мээси катуу жабыркап, моюн омурткалары менен акыреги сынып кеткенин айтышкан. Булак Спутник KG. Депутат Сурабалдиеванын 1 айлык маянасына дарыгер эмнелерди сатып алды? Дарыгердин жазганын 6 саат ичинде эле 600дөн ашык интернет колдонуучу бөлүшүп, бир эл өкүлүнүн айлыгы маянасына эл ушунча көп нерсе сатып алууга мүмкүн экендигин айтышкан. Кыргызстандык дарыгер Жогорку Кеңештин депутатынын 1 айлык маянасына өзүнүн ооруканасына коргонуучу жана керектүү каражаттарды сатып ала алды. Бексурап ысымы менен Facebook социалдык тармагынын колдонуучусу мамлекеттик ооруканалардын биринде иштейт. Ал бир нече күн мурун Жогорку Кеңештин депутаты Элвира Сурабалдиевага кайрылып, айлык акысы менен бөлүшүүгө чакырган. Ага чейин эл өкүлү салыктан бошотулган жеке медициналык мекемелер коронавирусту жуктуруп алган бейтаптарды кабыл ала башташы керек экендигин айтып чыккан. Ошондо медицина кызматкери өкмөт өзүнүн милдеттерин ишкерлерге жүктөбөшү керектигин баса белгиледи. Булак Спутник KG. Сейит Атамбаевден пневмония аныкталды. Мурунку президенттин уулу Сейит Атамбаев пневмония менен ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында ал УКМКнын убактылуу кармоочу жайына бир нече жолу кирип чыккан соң өзүн жаман сезип баштаган. Натыйжада аны пневмония диагнозу менен ооруканага жаткырылган. Эске сала кетсек, буга чейин Алмазбек Атамбаев 2 тараптуу пневмония менен ооруканага жаткырылган. Булак Элдик Медиа. Дордой базарында иштеген айымдар 30 дана кычкылтек концентратын алып беришет. Дордой соода үйүнүндө иштеген айымдар 30 дана кычкылтек концентратын алып берерин Иният Нематова аттуу айым социалдык тармактагы баракчасына жазды. Дордойдун Нурлуу кайрымдуу кыздар жамааты ооруканаларга 30 дана кислородный концентратор алып бермей болдук. Акча чогулду деп жазат. Дордойдо иштеген айымдар $100 $500 чейин каражат топтошкон. Булак Элдик Медиа. Тоң районунда унаа аударылып айдоочусу жабыркады. Ысык Көл облусунун Тоң районунда унаа аударылып айдоочусу жабыркады. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан бүгүн 3-июлда билдиришти. Маалыматка ылайык, Ысык Көл облусунун Тоң районунда 2-июл күнү саат 12:54 чамасында Төрткүл айылындагы Volkswagen Touareg үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу урулга ээ боло албай унаа аударылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен унаанын 1983 жылы туулган айдоочусу жеңил жаракат алган. Булак Супер KG.